Assalamu alaikum мекендештер, бир туугандар. Мен ушул группалар боюнча дагы бир түшүндүрмө берип койбузум. Аябай көп суроолор болот да акыркы убакта. Сиз мына Питер той кызматы деп киргенден кийин карасаңыз, друзья деп турат. Друзьядан кийин заметки, андан кийин фото болот да акыркы убакта. Сиз мына Питер той кызматы деп киргенден группа деп турат. Сиз ушул группага киресиз. Эгер жарыяңызды көбүрөөк адам көрсүн десеңиз, киргенде карап туруңуз, 19.000К деген бир 19.000 адам, андан кийин 5.700, 1.100, 16.000, 2.200. Сиз ушул жарыяларга, ушул группаларга жарыя берип, көбүрөөк адам көрсүн жарыямы десеңиз, күнүнө 1000-2000 адам көрсүн десеңиз, сөзсүз ушул группаларга киресиз. Перейти деген турат. Ал эгер сиз Питер той кызматында жок болсоңуз, мына Питер той кызматы 2 деп ачып койгонбуз. Позвонить бул эми кереги деле жок бул позвонить дегенденчи. Эгер мындай границага чыгып, же бир жүк бүк жөнөткөндө эле звонить этпесеңиз, жарыя бериш үчүн сиз обновление кыласыз. Обновление кылып туруп, мындай ылдыйды карасаңыз, могул жерде бир таякча турат. Мен колум менен ошо сызыкчаны басасыз. Сызыкчаны басып туруп, анан кийин сиз мисалы үчүн квартира берем деп жазасыз. Же бир нерсе сатам, же бир нерсе алам. Тиги ушундай окшогон жарыяларды. Анан кийин бурчта 4 бурчтук болуп турат, жашыл нерсе. Ошол нерсени бассаңыз, квартираңыздын сүрөтү же дагы бир нерсе, мисалы үчүн мондай комната семейныйларга удельное метро деп турат мынакей. Оны бассам, меники жарыя даяр болду. Эң үстүндө, мына эң үстүндө опубликовать дегенде мен бастым эле, ошо менен жарыя болуп калды, туугандар. Мынакей карасаңыз, мен азыркы берген жарыям чыкты. Мен силерге для пример мына мисалы үчүн айтып коеюн. Карап коюңуз, азыр 20:35, азыр 22 болду. 2 сааттын ичинде 200 адам көрүптүр. Чыгса, жарыяңызды туура жарыя берсеңиз, мына 300, 446 адам көрүптүр. Саат 15те жарыя берген экен, азыр 10 болду. Ошондуктан туугандар, туура жарыя берип, ушул нерселерди колдонсоңуздар болот, барыңыздар. Анан сиздерден сурануучу нерсе, Instagram баракчасына дагы жарыя берсеңиз болот. Мен баракчамда эле монтип ссылка менен кирип туруп, Instagram баракчабызга дагы кошулуп подписка кылып койсоңуз, бул жерге дагы квартира, жумуш дегендер бар. Анан Питер той кызматы 2 деп атайын баракча ачтык. Ал биз мондай бул жерге дружбага адамдарды кошо албай калгандыктан 13.000, 14.000 болуп кетиптир дружбага кошулам дегендер. Ошондуктан башка баракча ачтык. Бул деле Кудайга шүгүр 3000ге жакындап калды. Бул жерде деле ошол Питер той кызматы кандай жарыялар болсо, ошол эле жарыялар. Кошумча кылып сөз кошо кетейин, туугандар. WhatsApp деле азыр аябай удобный болуп калды. Мен биринчиден ошо статус мына 179 адам көрүптүр, мен жана койдум эле. Статус же болбосо ошого окшогон группалар, квартира берем, квартира алам, СПБ, ошого окшогон группаларыбыз бар. Сиз бул группаларга кошулуш үчүн мен номерди жазып коем. Ошол номерге жазып, группаларга кошуп коем, же статус деп жазып койсоңуз, бул мактаныш эмес, статус деле баягы бир адамды жакшы нерселерин киргизип турса, ошол адамды статусу менен эле сыйлап калган учурлар дагы болот. Бири-бирибизге жакындайт экенбиз, бири-бирибиздин жашообузду билип калат экенбиз. Бир нерсени баса белгилеп кетейин, туугандар. Мен бул группаны башынан эле айтып келем, мен бирөөдөн өйдө болуш үчүн же бир кыйын болуш үчүн ачпагам. Ар бир адам киргенде туура жарыя берип, ар бир нерсени өзүнүн түйүнө жазсаңар эле, квартираны квартирага, жумушту жумушка, ар бир нерсени билетти билетке, ошондо гана биз урушпайбыз. Мен игнор кылганымдын себеби,
башка элдерге дагы теңдик болсун, башка элдер киргенде эч нерсе таппай калган үчүн гана игнор кылам. Мен акыркы убакта аябай бир ачча сөздөр ушундай жүрөктү оорутуп келет. Мен ал нерсеге көңүл деле бөлбөйм, баары бир баягы бир сөз кайталана берсе, ушундай жүрөгүнө тийген учурлар болот экен. Туугандарым, келиңиздер бири бирибизди сыйлашайлы. Анан жарыя бергенде дагы кээ бирлер мага мындай сен ушул нерсени жасашың керек деп мындай принудительный түрдө айтканда, мен деле адаммын, менде деле эмоция бар. Мен эле баардыгынан акмын дебейм. Мен дагы анча мынча жүк ташыйм өзүм. Казакстанга бул да тирлик экен, туугандар. Чыгам, анча мынча өзүм конкуренттеримди игнор кылам. Бул нерсени мен жашырбайм. Бул менин жеке сайтым. Мен дагы бала чакка багышым керек. Ушул нерсени туура түшүнөбүз, туугандар. Анан мен баардыгына мен ушундай кыйынмын деген бул өтө туура эмес болуп калат. Кээ бирлерге ушундай жетип калат экен. Мен мүмкүн болушунча ушу жөнөкөй мынагы кыйналып аткан биздин мекендештерге жардам берүү максатында гана биз көп иштерди жүргүзөбүз. Бар болуңуздар, жердештер.